киргизбейбиз деп ошону айтып атпаймынбы? Жугуштуу оорулар боюнча дарыгер Дилбархан Жолдошбаева бул жолу 3-чү кошумча бустердик эмдөө алып жатат. Анткени коомчулук менен иш алып барып ооруну башкаларга таркатуу кооптуулугу жогору. Андыктан оорунун алдын алуу маанилүү экендигин баса белгилейт. Анча-мынча побочный эффект болот. Любая вакцина побочный эффект берет. Температура жетип, боли. Андан кийин все уже азыр канча ковид оору менен ооругандар менен биз аябай тыгыз байланышта болуп атабыз. Но никаких этих самых бизге жугуп калган деле жок, ооруган жокпуз. Учурда Нарын облусу боюнча кошумча эмдөө алып жаткан жарандардын саны азыраак. Алсак облус аймагынан 150ге жакын жаран эмдөө алып, алгачкылардан болуп дарыгерлер жана мугалимдер өтүшүүдө. Кошумча бустердик эмдөө бул мурдага алынган вакцинацияларды толуктоо болуп саналат. Буйрук медиктерге чыкты. Медиктер высокий рискте иштеп атканына байланыштуу 3-чү дозаны алуу керек деген Саламат сактоо министрлигинин буйругу келген. Ошонун үстүндө 3-чү доза алынып жатат. Бирок көбүнчө медиктер бизде азыр ревакцинацияга көбүрөөк басым жасап атышат. Себеби Pfizer американский вакцинаны алабыз деп ревакцинация. Ал ревакцинация бустерная доза 3-чү дозага кирбей калат. Дартты айыктыруудан мурун аны алдын алуу маанилүүрөөк. Эгер адам эмдөөдөн өткөн болсо, жыл үйдө жатып, өзүн жакшы кароо керек. Ал эми ооруган адам үй бүлөсүнөн обочолонуп, көпчүлүккө аралашпоосу зарыл дешет адистер. 3-4 күнгө чейин жуунбаш керек, алкоголдук ичимдикти ичпеш керек депчи түшүндүрүп, эсте вдруг ошондон кийин дагы адам ооруп кала турган болсо, ар бир жаран өзүнүн чөлкөмдүк дарыгерине көрүнүш керек. Биз эмдөө жасап атканда дагы ар ким өзүнүн жериндеги жайгашкан чөлкөмдөгү бейтапканага барып, ошол жерден алып, ошол жерден ар бир дарыгер түшүндүрмө берет. Ал эми COVID-19 илдети боюнча Нарын облусуна абал туруктуу. Бүгүнкүгө алынган маалымат боюнча өпкө оорусуна кабылган 3-өө, ал эми ковид менен ооруган 2-өө ооруканада дарыланууда. Гүлира Туратбекова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын шаары, өлкөдөмү.